Мухаммедкалый Дүйшекевич, сізден докладыңыздан кейін Махаткер менен Лекандию суктана турганда болуп калыптыр. Кыргызстанга көчпөлөбүз деп ой болуп калбайбы деп атам да. Төмөнкү суроолорго жооп берип койсоңуз. 2018 жылы канча каражат чогулта албай калдыңыздар, бюджет аткара албай. 2019 жылы жана 2020 жылга божомол. Бул 3 бюджетке тең сиздин тиешеңиз бар. Мен коллегаларым сыйлап, мен анда сізде маалыматыңыз жоқ болса айтып берейин. 2018 жылы 6 миллиард 450 миллион чогулта албай калдыңыз. 2019 жылы салык боюнча 6 миллиард 258 миң чогулта албай калдыңыз. 20 жылга бүгүн жоготуулардын саны 28 жана 29 миллиарддын тегерегинде түзөтүп атат. Ушул сиздин алып барган экономикалык саясатыңыздын негизи эмеспи? Мирлан Канатбекович, biz негизи экономикада да бекеринен айта албайт да, прогноз деп. Кыргызча божомолу. Ушундай болуп өсөт депчи. Ошонун баарын тең биз оптимисттик түрдө айтабыз да, туурабы? Могу жака максат койдук, биз ошого жетебиз деп. Эгер дагы жетпей калганда, мен ойлойм, анын эгерде жетпегендин себептери болсо, аны кабыл алыш керек. Ошонун себептерин кабыл алып, сиздер мыйзамга өзгөртүү кирип берип атасыңар. Мухаммед бюджет мыйзамбы? Мыйзам? Аткара албай калса жоопкерчилик барбы? Жок, эгерде жанагындай жүйөлүү бул мындай да, мисал үчүн салык жагынан, бир ишкана өзүнүн планын аткара албай калды. Анда биз эмне кылыш керек ал ишкананы? Сен аткарбай калдың деп мыйзам катары жоопко тартыш керекпи? Отставкага кетиш керек да, аткара албай калдың. Жок, мен эми ишкерде жетекчисин алмаштырыш керек да. Ошон үчүн бул мындай бири-бирине байланышкан да, Мирлан Канатбекович. Аны сиз жакшы билесиз да. Бири-бирине байланышкан. Экинчи суроом. Сиздин катышуңуз менен ленточкалары кесилген ишканалар Искра Азия 1 миллиард сом келет дегенсиз 2016 жылы. Экинчи 70 гектар логистикалык борбор Чүйдө, Мыкан менен Ленинскийдин жанында. Үчүнчү бул ат башыдагы логистикалык борбор. Үчөөнүн тең ленточкасын сиз кескенсиз. Ишканалардын бүгүнкү күnkү тагдыры. Эмне себептен бүгүнкү чейин иштеген жок? Мен Искрада ленточка кескен эмеспиз, ал жерге барып көргөнбүз, келечекте эмне болот. Бирок ал күчүндө проект. Стенограммадан сиз сүйлөгөн сөзүңүз бар, мына мен атайын кармап турам. Экинчиси бул жана биздин объездной жактагы жолду мына жакында инвесторлор келип баштаган атат. Качан жыл ачтыңыз эле? Ат башы боюнча тагдырын билесиңер. Ал жерде жанагындай ар кандай окуялар болду. Мен ойлойм, жүрүп отуруп ошого кайра келебиз. Ишке аштыбы? Аны бир кезде бирөөлөр да баштаган. Аны сиз билесиз, ким баштаган? Ишке аштыбы? Сиз билесизби? Ошо үчөөнүн бирөө ишке аштыбы? Кудай бир. Мына азыр жанагы айтып аткан сиздики 70 гектар жердеги ашат. Искрадагылар иштеп атат. 24 апрель 2010 жыл стенограмма. Прям слово в слово ушинтип айткансыз да. Бирок алиге чейин ишке кирген эмес. КТБ боюнча 345 миллион сомду сиздин жетекчилигиңиз менен котордуңуздар. Бүгүнкү күндө анын кирешеси 3 айлык 20 жылга 220 миң. Былтыркы кирешеси 280 миң. Мындай тенденция менен 345 миллион сомду 350 жылда 382 жылда төлөйт экен. Ошол бизнес проектиңизге сиздин моралдык жоопкерчилигиңиз барбы? Ал бизнес проект Кудай буйрса жашайт. Азыр ошол КТ Мобайлды сатам десеңер 2,5 миллиард сомго чейин алат. Сатып көрбөйсүзбү? Иә. Сатып көрбөйсүзбү дейм. Бюджетке каражат керек. Азыр бизге ошо частотаны сурап аткан компаниялар толтура. Эми бул жерде бир жактуу карабашыбыз керек да. КТ Мобайлды сатсак, эртең Мегакомго күч келет. Себеби дегенде КТ Мобайлдын частотасын ала турган компаниялар башка компаниялар. Ошондуктан муну да жакшылап карашыбыз керек да, бир жактуу карап, бир жактуу баа берген туура эмес сөз. 10 секунд. Акыркы суроом трансформация. 2017 жылы мыйзам кабыл алынган 13 миң гектар 200 миңге жакын үй бүлөгө трансформация кылыш керек эле. Ал ишке ашкан жок. Мына дагы 3 миң гектарды алып келатсыңар. Качан ишке 13 миң гектардын 9 миңден ашык гектарын трансформацияга мыйзамга кол коюп бербедиңер беле? Ал боюнча иш жүрүп атат азыр. Бул 25 жыл чечилген эмес. Бул маселе.
Ошону биз 2 жылда чечсек, мен ойлойм бул жакшы нерсе. 25 жыл чечилген эмес.